Бишкекте бет капсыз жүргөндөргө айып салуу жана ишкана тууралуу салык кызматынан алынган кагаз талап кылуу чараларын акылга сыйбайт деп эсептейт парламент депутаты Эльвира Сурабалдиева. Эл өкүлү карантин учурунда бет кап тагынып жүрүү туура, бирок башка мамлекеттерде коомдук жайларда ал бекер таратылат деди. Ошондой эле жарандарга аралыкты сактоо боюнча түшүндүрүү зарыл деп эсептейт. Ал эми салык кызматынан ишкана тууралуу маалыматты алуу боюнча өкмөттүн санариптештирүү системасынын иштебегенин сындады. Буга улай эле белгилей кетелик, Бишкек мэрі Азиз Сурахматов бет кап тагынбагандарга 5000 сомго чейин айып салынарын bir күн мурун эскерткен. Санкцияларды салуу укугу дарыгерлерге, санитардык дарыгерлерге жана ички иштер органдарына ыйгарылды деген эле кала башчысы. Бирок социалдык тармактарда бет капты бекер берип койгон суд талап кылганы кандай дешип, айрым жарандардын жини келүүдө. Владимир Путин Москва 12 майдан тартып иштебей турган күндөрдүн мөөнөтү узартылбайт жана айрым өнөр жай ишканалары жумушун баштайт деп билдирди. Ошентип Орусияда карантин эрежелери бүгүндөн тартып жумшара баштады. Айтмакчы Путин медиктерге төлөнүп жаткан каражаттардын баарын жеке өзүм көзөмөлдөйм деп убада кылды. Ал эми карантин чаралары албетте дароо эле алынып койбойт. Тагыраагы эл көп катышуучу иш-чараларды уюштурууга дагы деле тыюу салынууда. Путин болсо улгайган адамдарды үйдө отурууга чакырып кетти. Өлкөдө акыркы сутка ичинде дагы 21 адамдан коронавирус аныкталды. Бул жолу дагы вирус аныкталгандардын көбү Бишкекте. Жогорудагы сандын ичинде бирөө Дубайдан, экөө Россиядан келгендер дагы бар. Муну менен вирус өлкөгө келгендерден бери 1037 адам ооруну жуктуруп алды. Анын ичинен 709 киши бейтап айыгып чыкты деп айтылды. Америка президентinin орун басары Майк Пенстин басма сөз катчысынан коронавирус табылгандыктан өзүн карантинге алганын кабарлады. Ошондуктан АКШ президенти дагы коронавирус жуктуруп алуу коркунучу өсүп жаткандыктан кооптонуп, күн сайын анализ тапшырып жатыптыр. Ал эми маалымат жыйын учурунда Трамптын эмне үчүн бет кап тагынбай жүргөнүн сурашкан. Жооп иретинде эч кимге жакын жолобогондуктан маска тагынбай жүргөндүгүн билдирген. Ал эми бүтүрүүчүлөрдүн мамлекеттик сынактарды тапшыруу форматы быйыл жылдагыдан айырмаланат. Билим берүү жана илим министрлиги 9 жана 11 класстардан жалпы жетишкендиктерди эске алуу менен атайын түзүлгөн мамлекеттик комиссия экзамендик бааларды коет деп эскертти. Министрлик сунуштаган формат боюнча ар бир мектепте тиешелүү буйруктун жана убактылуу жоонун негизинде предметтик комиссиялар түзүлөт жана ошолордун негизинде жылдык, жарым жылдык жетишүүсүн эске алып, анан жыйынтыктоочу экзамендик бааны коюп коюшат.